свет көйгөйсүз свет болуп атат. Светти коюп берсеңиздер эле ошо биздин тургундардын ачыгын айтканда свет жок, балдарыбыз эки жакка кетип атышат. Светибиз жок. Мына мисалы үчүн бу жерден ачыгын айтканда свет жок болгон үчүн балдарыбыздын үйлөнө турганда балдар да болбой калып атышат. Светиңер жок экен деп биздин көйгөйүбүз да. Келип жашап атканыма 3 жыл болду. Бирок учетум тиякта да бияка келсем 2 жыл болмойса жер бербейбиз деп атат. Ата бабам жери турат, тамы турат. Бирок могу лесхозго каратып койгон жерде. Тамдарыбыз ошол айыл өкмөтүнө каратып бергиле могу биздин жашап аткан жерибизди. Бүгүнкү күндө эми иш башталган турат. Жакын арада Нарын гидрострой ишканасы менен договор түзүлүп, Нарын тез. Жакын арада иш башталат. Урматтуу тургундар, мына айыл өкмөтүнө катышууда жана жергиликтүү иш кагаздары да толук берет. Ошондо бүтүп берсеңиздер, жанагы апузу жерлердин чечими деме лесхоз менен макулдашуулар керек экен. Өткөндө зам айыл өкмөтүгө кат да жазганбыз, жогору жактан да кат жазганбыз, Адык Асанович да билет. Ошолорду да бүтүрүп берсеңиздер, негизгиси договор түзүлүп бүттү. Жаңы эле сиз да биздин директор менен байланышкан турбайсызбы? Кийинки жуманын аягында келип 10 күн ичинде жумуш башталат. Келгенден кийин так конкреттүү түрдө болот турган нерсени айттылар. Болбосо ошолордун айткыла болбойт деп. Анда уже чечүүчү болот турган жолдорун биз издешибиз керек. Жумалы электромуктардан 100 жастагана 135-6 киловольт подстанциясынан ячейка 12 тарамынан могу жерде билесиздер, жана карьери кеткен Атбайкадан 208 аппаратдан кошулат, жалпы километр узунлугу 7 километр. Айылдын ичи 3 километр тип менен тартылат. Могу жерге пландашканбыз, могу эки айылдын ортосуна трансформатор коюлуп, тип менен айылга таратылып берилет. Пландар ушундай болгон. Баягы өткөндө Нарын гидростройдун да Токобайка бар, келип үчүндө келип бар схемасын алып кетишти. Жумуш башталат деп, 10 күн ичинде башталат деп чалышты. Эле көйгөйүбүз эң башкысы эле свет болчу да. Анын свет маселеси чечилип атпайбы. Анан эми андан сырткары ошо элибиздин баары эле свет жоктун айынан балага карабыз, баарыбыз ой батыр баары толтура балага карабыз. А свет жок, балдарыбызды каяка алып барабыз? Балдар ар кайсы жакта жашап атышат. Мектебибиз жок. Эгерде свет коюлуп неметип калса, балага карабыздын баары эле көчүп келип, биздер небере себерелерибизди окутуп, кичине эме болот элек. Мектеп жок, фап жок, айтылып атпайбы айтан бери. Анан ошо эми элибиз келип свет демесе көбөйөт болчу, ошондо жолубуз жакшы болсо, мектеп болсо, фап болсо, анан тияктан бияктан балага карабыз чогулуп келип, балдарыбызды окутуп, элибиз да көбөйүп калмак. Анан свет жоктун айынан, мектеп жоктун айынан эле балага карабыздын баары сырт жакка кетип жүрүшөт. Сыртта жүрүп атышат. Жобосо баары Кудайга шүгүр эле балага карабыз бар, толтура эл барыбыз илгериден бери жашап жүргөн жер бу жер. Ак жолдой жакшы жер, эми анан Кудайым эми мына айтып атасыңар, свет болот деп атат. Эми болсун, боосу бек болсун, иши кылып аман болсун. Чоң рахмат ушул светти эмесин уюштуруп бергендерин. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун, балакетиң алайындар. Жарыгыңар өчпөй эле даңгыр жолдо жүрө бергиле, сада кетейиндир. Ошол эми биздин көйгөйүбүз эле ошол. Анан телефон жок, сүйлөшө албайбыз такыр. Бизге ошо кичине свет эме телефонго эме коюп берсе жакшы болмок. Кичине антимитип балага карабыз менен деле сүйлөшүп калабыз. Жанакындай орус урукка болгондо балинса, салинса ошолорго деле чала коебуз. Чала албай калабыз, эчтеке жок эле карайлып жеткен жетти, дагы бир топ жол өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондой көйгөйлөрүбүз бар, ошо эме телефон антенна болсо да жакшы болот эле, сүйлөшүп антимитип турганга. Негизи Ак көл айылындагы тургундар фап өрнөккө камтылган, ошолор обслуживать этишет да. Бул жерде медициналык каттоо деген азыр бардыгыңыздар билесиздер, компьютердик базалар менен иштеп калганбыз. Ошондо каттоодо 9 адам турат экен. Бул жерде мен азыр көрүп аткан адамдардын көпчүлүгү Чайыкте дагы көп айылдарда каттоодо турат, райондун аймагындагы көптөгөн айылдарда каттоодо турган адамдар турат азыр. Ошондуктан баягы именно бул жерде 9 адам каттоодо турат биздин неме боюнча, медициналык каттоо боюнча да компьютердик база. Анан фаптын ачылуусу боюнча мурда дагы мага бир журналист чалганда айткам, эми 9 адам үчүн фап ачуу кыйын болуп калат го, тем более жерде свет жок деген сөздөр болгон да. Эл көбөйсө, конечно, фап ачылат. Өзүбүздүн положение боюнча эгерде ушундай бийик тоолуу алыскы район болгон айылдарда 5 километр алыстыкта болсо
элинин саны 500гө жетпесе дагы ФАП ачылыш керек да. Негизи мындай жакын турган айылдарда элинин саны 500дөн ашмайынча ФАП ачылбайт. Бирок мындай особенностьтер бар. Эгерде алыскы район, бийик тоолуу район деп анан элинин саны 200 болгондорго дагы ФАП ачып жүрөбүз да. Алтын Саргамыштын эли тоже 300дөй киши да, жана мындай октоп болуп жашайт эмеспи? Анан губернаторго чейин чыгып атышып ФАП ачканбыз. ФАП ачып кызматкер жок. Бир медсестра иштеп атты эле, ал дагы кетип калды, кийин кайра чүйгө. Ошентип азыр ал кайра жабылып калды да. Анан дагы эле ошондой дагы маселелер келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан ушул жерде жашоочулардан, кыздарынан, балдарынан уже окутуп башташ керек да, андачы. Медбрат, медсестра дегенде. Мына Саргамышта ушунтип айтышкан. Жол маселеси, бизден ошо машиналар келип, жолдон чыга албай калышты, жолубуздан ошо өтө албай калып, кыйналып, балдар жете албай калды. Бул өзүңүздөр билгендей, бул жол биздин баланстан эмес. Бизге карабайт да, айыл өкмөтүнө карайт. Бирок жолчулар карап турбайт. Эгерде жана сиздер келгиче Байке экөөбүз сүйлөшүп турдук өзүбүзчө. Байкелер жардам берип, мына райондун акимчилик башчысы бул киши турат. А киши баш болуп, баарыбыз жапа-тырмак кылсак, жолчулар карап турбайбыз. Биз колдон келген жардамыбызды беребиз. Күч демек депке карабайт экен, бул биздин ички жолдор айыл өкмөтүгө карайт бул жолду. Биз айыл өкмөт менен көзөмөл кылып, могу жолдорду сүрүп, жана сиз айткандай карьерлер менен биргеликте сүйлөшүү жүргүзүп, тейлеп турганга. Көпөрөлөр да начар мына. Көпөрөлөр да жок дейм. Начар. Аны да калпка коюп кыймагылып биздин жолдордо. Мынакей аким өзү жеке сөз берип атат. Жол маселеси боюнча качан сиз баштайсыз, шуну айтып коюңуз. Бүтөт деген сөз анын мазмуну өтө узун да. Бүтөт турган күнү качан болот? Мен наркы жумадан эртең бул кишилер карьерлер чакырып сүйлөшүп наркы жумадан бул жолду түшүнүп алыңыздар, жаңы салбайбыз, жолдорду сүрүп тегиздеп берген. Ошол эле. Анан дагы жол баштап жүрбөйбүз. Просто жолдорду ушундай тегиздеп, чукур жерлерин толтуруп бир тегиздеп өткөнгө. Көпөрөлөр маселеси. Анан эң жакшы жери мындай тегиздегенге эле ошондой. Тегиздеп шагым түшүп берип койгуна, шагылып кенен жолуңуздарды карап, жаман жерлерин оңдоп, кээ бир жери жакшы экен. Ошондой маселени сүйлөшүп кийинки жума менен аракет Сан кылабыз. берсеңиз, бизде сол район болгон үчүн кыян жүрүп кетет да. Анан ошол жерден өтө албай калып атпайлыкпы? Ошол жактан көпөрөнү биринчи очередь ошо көпөрө жагына карап. Канча жерге көпөрө? Тегистегенге балдар бар, Кудайымдан айын ошо төгүстөгүлө турабыз баарыбыз. Маселесин мен карап, алар менен тактап көрүп турган. Кыян болгондо мына карьерде балабыз кетиле ушул өзүнүн техникасы менен жолдорду оңоп, баягы сууларды буруп, карьер салды бүт ошону. Бул эметпесе такыр жолу жок калмакпыз. 4 киши Өзгөчө кырдаал болду. Сиз эме түздүңүз. Буйругуңуз чыкты. Айыл өкмөт келди, МЧС начальник келди, монтуна карап туруп беришти. Карьер 6-7 күн күнү-түнү иштеп бастан жетик жолдун баарын. Ошондо бизге да 3 тонна саярка кетти. Сиздерге кайрылып кат менен кайрылып тажадык. Ошо 3 тонна саярка менин моюнумда турат. Анткени себеби эл үчүн ошону жазаттырдым да. Мына ошол бүт биздин техниканын услугасы, балдардын тамак ашы, айлык акысы хорошо карьерден болдум дедик. 3 тонна саярка кетти. Ишкерди да колдош керек экен да, өзү эле баса бербей. А буга чейин бүт полностью айылдын көйгөйүн колдон келишин чечип берип келатабыз. Карьерлер чечип келатат. Тиги кыштоосуна чейин, тиягына, биягына биз эле карайбыз. Ушунча болуп айыл өкмөттөн могу айылга бир тыйын бөлүнө элек. Ишенбесе көтөрүп карагыла эмес, отчеттор. бөлүнө элек. Карабайт эч. Жолдун качысы келген. Дигене. Каралбай. Сиз айылып өтүппү? Жардам болбойт. Салбага кетти, Байкеңсин боюнча. Траверске кетти. Мындай көйгөйдү айтып койчу сөз дегенде. Бурулганда биз указатель жок Аккөл деген. Туугандарыбыз келип Минкишке өтүп кетет, Өрнөккө, Дүңгүргөнгө өтүп кетет. Көрдүңүздөр да. Дүңгүргөн поворотун указатель жок. Анан да бир маселе өзгөчө. Могу көлүбүзгө көрөбүз деп жылда бир 20-30 эме келип атат, жиптер келип атат, туристтер. Тойлочо көлүбүздү булгап атат аябай туугандар. Же мусорный ящик жок, ошол экен жолго салбасак болбойт. Колдон келишинче уборка кылып атабыз, баары ошо булгап кетип атат. Айыл өкмөтү менен барып эметейин, сүйлөшөйүн, анан бир ай эмес, бир жумадан кайра айыл өкмөтү менен келип, силер менен эл менен жолугуп, ушул көйгөйлөр боюнча сүйлөшүп кетебиз. Анан көлдү булгап атышат балам. Жок, мындай кылалы. Азыр мындай да, мына орчунду конкретно эле сууз айтып атпайбы? Аны айыл өкмөтү менен келип кайра уккан кажети жок. Айтылды го тетиги белгини койдуруп койгула. Сиздер мүмкүнчүлүк бар койгонго. Айыл өкмөт куралабы? Чогулуп койдуруп. Все, болду. Мына акимчилик тургандан кийин боюнча. Акимчилик.
Айыл өкмөт коюп берсеңер дараткан аны. Мына даратканды коюп берип коюңуздар, Мусорный ящик койсун. Дагы бир маселе жазында толуп калды, МЧСтен келди да сразу ачып ичти. Ошол бар жолдун көпүрөнү бар жууп кетти. Эми ошол жаз суу кирип аткан убакта МЧСтен бир ат үстүнө кишини коюп тазалап турса болобу? Бул көлдү убагында природопасный озеро деп категорияга киргенбиз да. Ошо дамбаны тосконго МЧС лично атайын алдын алуу иш-чараларынын планына киргизип турган иш жүргүзүшкөн. Суу көбөйгөн учурда да действительно мына үстүндөгү мусорлор бар туруп толуп, ошолор тосуп алат экен баягы оозуну. Ага атайын биздин МЧСтин балдары келип бул жерден ошону тазалап коюп туруп, сууну чыгарганга жардам беришкен. Азыр данный момент анда проблема жок. Бул көлдө отдельно караганга бизде отдельно бөлүнгөн штат жок. Бул жерде любой маалымат боло турган болсо, биздин оперативный дежурныйлар бар. Номерлери 101, 112, любой убакта чалып чакырса келет, тиешелүү иш-чараларды уюштурушат. 2 миң жол жабылып калды дейт. Көл толду. Кытына тазалаганса келип эле тазалап туруп койдум. Суу кетти. Шарап бүт жолдун баарын алып кетти. Биздин баланста эмес. Тоңондо суу оргучта биринен баягы кыз тоңот кете берет. Суу ушундай аябай көп каптайт да үйлөрдү каптап кетет. Кышында ар кимдин эшиктин алдында суу каптап агып калат кадимкидей эле. Анан ошону МЧС ошол убагында конечно ал убагында биз антип кайрылган эмеспиз. Бирок эми азыр өсөмөлдө бир болун айтып коелу деп атабыз да. Мына көйгөйүбүздү айтып алалы. Сиздер келип ошолор убагында кичине бизге дагы келип эмне болуп атасыңар деп бир сурап кетсеңиздер биз деле кереги жок жарандарга. Мынандай урматтуу Ак Көл аймагынын ушул жердеги тургундары. Биз 2024-жылдын атайын алдын алуу иш-чараларын пландаштыруу азыр мезгили болуп жатат, мындай айтканда. Биздин райондун МЧСи бүт заявкаларды кабыл алат. Анын ичинде айыл өкмөтүнүн дагы, айыл башчынын дагы, көчө комитеттери болсо көчө комитеттеринин дагы заявкаларын алат. Сиздер мынал жерде мынандай проблема бар. Ушуну карап бериңиздер деп кайрылсаңыздар, биз ошо план негизинде, пландаштыруу негизинде ошол жерге комиссияны келебиз дагы, карап жеринде заключение чыгарабыз, акты түзөбүз. Анан эгер действительно кооптуу боло турган болсо, ошону мамлекеттин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин планына киргизебиз, атайын алдын алуу иш-чараларына. Ошонун негизинде тиешелүү товардык материалдык баалуулуктар бөлүнөт. ГСМ, цемент, арматура. Анан ошол жерге или дамба, или селекционный канал, ушун сыяктуу сооружениялар курулат. Анан жанагындай өзгөчө кырдаал болуп кете турган болсо, действительно сел жүрө турган болсо, или өрт боло турган болсо, биздин атайын горячий линия бар. 112 номери бар и 101 номерине ал бардыңыздар жатка билесиздер, чалсаңыздар, биздин оперативный группа келет, спасательдер келет, тиешелүү жардамды көрсөтүшөт. Телефон тарпайт. Жана суун айынан көпүрөттө бирдеме кылып койду. Убактылуу коюп койду. Убактылуу турат да. Ошол көпүрө ким күнөөлүү мисалы айыл өкмөткө аны кантип жүктөй алабыз биз? Соляркадан жардам беребиз, эми техникабыз жок. Өздөрү кыла берле, биз соляркасын менен ийнип турат. Мына. Өзүңөрдүн рабочиңер келген ошо МЧСтики. Эми мыйзамында жарандык коргонуу бар кызматтарыбыз бар. Муну алабыз дагы бул кишиден тазына алып 1 күш айыл өкмөтүнө сунуш кылабыз. Алар бюджетинде карап депутаттар менен чечип туруп бөлүп берсе болот. Эгер ошолордо акча болуп бюджет. Себеби бизде райондук бюджет жок бизде. Биз дагы эле айыл өкмөтүнө сунуш кылабыз. Ошону айыл өкмөтүндө карайбыз дагы. Сиздердин берген кайрылууну. 3 нерселерди өкмөткө сунуш кылып айыл өкмөтүндө чечим менен ошол жактан чечимге аракет кылабыз. Жерлери токой чарба. Анан ошол жерден булар госакты ала албай, үйдүн документин ала албай жүрүшөт да. Анан биз деген булардан арыз алып жана мунапыс менен карап берели деп жаңы эле бул байкелер менен сүйлөштүм. Өздөрү макулдук берсе, биз токой чарбасынан кетебиз айыл өкмөтүнө. Анан биздин эмеге комиссияга каратып, анан мунапыстын чечими менен чечип берели деп атабыз да жерлерди. Жер боюнча болгондо бир сайыш таркап кеткенден кийин биздин ушу негизи лесхоз тармагына карайбыз. Анан кийин ошондо баягы жайыт эме дегенде бизде жер жок, жайыт жагынанчы. Анан баягы кичине келсеңиздер, жакыныраак. Жерибиз бар эле, бир 5 соту, 2 соту, 3 сотуйданчы. Ошо жерди деле кайра ошо балдарга бөлүп берсе деген тилейбиз да. Райондук мунапыс боюнча 1,5 жылдан бери комиссия иштеп атабыз. Баягы мыйзамсыз жерлерге курулган үйлөр, адамдар арыз менен кайрылып ошо жерди карап мыйзамдаштыруу. Мурдагы бузулган мыйзамды азыр оңдоп атабыз мыйзамдаштырып.
Ошого эгер сиздер айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылсаңыз, үйүңүз анан 4 сотук жерге ошол боюнча бир кайрылсаңыз, бизге мунаписка сунуш кылса, биз мунаписта бардык комиссиянын мүчөлөрү бар жерде. ООС бар, РЕС бар дегенде бардыгы келип көрүп заключениясын берсе, ошондо мунаписка киргизсе мыйзамга болот. Ошон үчүн айыл өкмөт менен тыгыз иштеп кайрылбаса азыр жөн киргизе албайт сөзүн ачыгы. Ошол аркылуу мунапис менен киргизсек, андан кийин госакт ошондон кийин берилет. Айтып атпайсыз ушундай жалпы. Ошонун баары тең силер статусуңар жок, айыл деген статус жок. Силерди ушул деп көбүн уштакка атат. Мына сизге келип кайрылдык эле бир. Биз келип чогуу бардык эле да. Ушул боюнча айыл статусун канча киши, канча процент менен ала алабыз. Ошол үчүн элдерге айтып койсоңуз. Мен айыл өкмөтүнө кайрылсаңыздар, биринчи кеңештин токтом, мөлө ой точкасы ошондой болду. Кеңеш жактырып турам, Кыдырбек. Кеңеш жактырып айыл өкмөтү токтом берет бизге. Кайрылып. Ошону мен районго барса токтотпойм, эгер ошондой маселе болсо. Карап туруп мен областка токтом чыгарып сразу берем. Ушул айылды айылдык саз берүүгө деп туруп, ошентип кетет. Сиздер кеңештен башташыңыздар керек да ошол маселе. Мунапис боюнча, айылдык статус алуу боюнча мага эле кайрылып бериңиз. Мен өзүм деле келип кетем, Кудай буюрсадачы. Анан өзүнчө да сүйлөшөлү. Ошол эме проблемалар боюнча, арыздар боюнча. Анан жана силердикин да общий бир-бирден кылбай, баарыңарды эле бир эле чечим чыгаргандай кылып, мунапистикинчи. Ошондой кылалы. Силердин баары бир-бирден чайке алып барып кайра келип эме кылдырбай, ошол баарыңар чогуу эле бир эле ушул жерден эле чечкендей эле кылалы. Мен билгенден адегенде бир жерде рудник фабрика болчу, кургошун чыкчу шахталардан. Мен ошондо бала кезде аталарыма тамак ташып, обед ташып берчимин. Могу фабрикабыз могу көлдүн этегинде турат. Андан кийин ошол фабрика жабылгандан кийин санатория болду. Санаторияда бир канча жыл иштегенин билбейм, эсимде жок, жашыраак болчумун. 11-класска чейин мектеп бар болчу, орус школ, кыргыз школ дегендер бар болчу. Жакшы болчу мурун. Анан санатория жабылды. Санаториядан кийин психобольница алып келди. Чын Оргондун филиалыбы же кандай экенин азыркы заман түшүнүктүсүз. Анан алар да жабылгандан кийин ушул лескос калган. Ошол лескостун немеси менен жашап жүрөбүз. Аталарыбыз иштеп жүрүп ошол 70-тен 80-жылга чейин ушул кайтыш болушкан. Андан кийин биз ушул мен өзүмдүн эле тарыхымды айтсам 74-жылы үйлөнгөм ушул жерден. Анан жумуш аркылуу ушул мүмкүнчүлүгү барып кеткен. Ошондон бери ушул жерде свет жок, жолубуз начар. Мына бүгүнгө ушинтип чечип атышат келип жаңы. Анан буларга чоң рахмат. Анан жашообузду азыр көрүп турасыңар, ушундай айылыбызда ушул жанагы айыл деген статусубуз да жок. Ушуну коюп беребиз деп бир топтор айтып, убадаларын берип кетишти. Анан Кудай буйруса ушуга ишенип турабыз, ишенип. Ушул балдардын окуусуна карап, жана өзүбүздүн жумушубузга карап, кара картаңдарды таштап коюп, Минкушка кеттик, Жумгалга кеттик, окудук, чокундук дегендей. Ошол анан ошол жак менен кетип барып, анан ушул бир документтери аз үйдө болуш керек. Мен аны толугу менен так даана айта албайм. Эл болгондо бу жерде ушул 13-тен 18-ге чейин болчу баягы неметкени. Азыркы келген тургундар могу шаардан, Жумгалдан, Минкуштан дагы келбегендери, укпай алгандары болуп атат. Ушулардын баары эле келебиз деген кишилер. Бала акырлары чоңоюп, алар дагы уже чоң окуу жайына кетишти. Кээ бирлердин балдары ошол жерден иштеп калышты. Анан баягы жерин сагынгандар, мага окшогон карыраактары, улуурактары ушул жака келип, мал салы менен ушул өзүнүн турган жерине жашагылары келип атат. Көпчүлүгү эле биртке малы бар, ошо менен алек болот. Жолубуз болсо трассадан кичине 12 километр алыс чекене жакта. Анан жанагындай фапыбыз жок. Аларды да айтылды, мектебибиз жок. Булар да айтылды. Анан мектепти жанагы элибиз көбөйсө, неметсе ошондо неметкенге мектеп берерине биз ишенип турабыз. Элибиз көбөйөт.
Кудай буйрса. Ак Көл айылынын түпкү жашоочуларынан болобуз. Бул Ак Көл айылы тетиги 50-жылдардан кийин эле бул түптөлгөн айыл. Бул жерде деген тиги рудник болгон, коргошун алынган. Буякта заводдор болгон, свет болгон, эл толтура жашаган. Анан кийин рудник жабылгандан кийин свет дагы болбой калды, эме болбой калды, рудник жабылгандан кийин бул жерге санаторий ачылган. Санаторийда 1-2 жыл иштеп эле андан кийин жанагы оорулуу адамдар жиндиккана деп коебузго, ошондой курулган алардын орду. Алар 1 жыл иштеп эле алар жабылган. Ошондон кийин эле свет эме деген жок болуп калды буякта. Каралбай калды. Местный жашоочулар болсо балдарды окуш үчүн мектеп жок, свет жок. Балдарды окуш үчүн анан кийин ички миграция болуп айылдарга кете баштады. Ар кайсы жака кете баштады. Акыры жүрүп ушу жерде бир 10дон ашык түтүн калды. Мал менен гана окат кылышат буякта. Жайында жайлоого чыгышат, күзүндө кайра көчүп келишет, кышташат, кайра жайында эмес, только мал менен окат болуп калды. Ошол азыр бул свет коюлуп калса, баягы ата-бабабыз жерине келебиз деген кишилердин баары турат. Келип ушу жерге келип окат, түтүн булатабыз. Баягы бузулуп кеткен тамдардын орду бар, ошол жерге үй салабыз дешип баары. Бир ошо көйгөй свет ушу болуп атып, мектеп жогунан ушулардын баарынан эл бай ички миграцияга көчүп кетти. Эми ошонун баары тең кайра келебиз деп атат свет. Райондон ушул жака чейин канча километр? Райондон борборунан. Райондун борборунан бияка чейин бир 60 километр болуп калат. Анан сиздер караган Миңкушка, Өрнөк айылдарыначы? Өрнөк айылына 12 тияка болгондо бир 20 километр, Миңкушка дагы бир 30-40 километр болуп калат. Көлдүн жээгинде. Коргошун эриткен завод болчу. Бул жерде килеген клуб бар болчу. Могу биз турган жерде телеграф бар болчу. Магазиндер бар болчу буякта. Мояктын баары тең, мояк ичи. Кадимкидей эле жана Миңкуштагыдай жашоо эле? Ошол жашоо. Биз бияк иштеп турганда Миңкуш ачыла элек болчу. Миңкуш андан кийин ачылган. Анан бул өрөөнү толтура эме болчу, эл болчу. Биягынан өрөөнү толтура эл болчу. Анан кийин жалаң эле ушул свет эменин жоктугунан эле жанагындай болуп калды да ушул. Бул жерге бир устолбалар бар экен да, келиптир да. Бул каядан келген тартып? Бул устолбалар деген могу эмеге элдин күчү менен могу суу чыгып атпайбы? Ошол жерге эме коюлган. Свет иштетишипчи. Гез сыяктуу, Гез сыяктуу. Анан ошол иштеп жүрүп, адагы каралбай талкаланып, ошол менен ал свет болбой калды. Коргошун эмне болуп чыкпай калган? Коргошун деген кийин ошол запас түгөндү же эме болду, ушул ошо менен токтоп калды. Көп жыл казылган бу жерде коргошун. Коргошундун баары тең ушул жактан касылып жөнөтүлүп турган. Эл көп болчу. Свет эмени жоктугунан ошол абалга келип калды. Эми азыр келечегин кандай ойлойсуз ушул? Келечеги эмне? Свет келсе, жанантесе, жанантып эл көбөйсө, келечеги жакшы эле болот. Бул тегереке деген жана туристтик эмелерди көздүн жээгине салып, эмете иштетебиз деген бар. Мына бул жерде бир бала балык багып атат, балык өндүрүп атат. Жайлоолор сонун жайлоолор. Аяка болуп тигип туристти кабыл алсак болот. Келечек бар. Просто эл келиш керек буяка. Бул бир анан кийин жанагындай иштер жүрөт. Свет келсе деп. Рахмат.